Сагынбайдын манасы. Бүгүн сиздер Ордо чатагы Нескара менен болгон манастын урушу деген темаларды уга аласыздар. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Арадан 6 ай өтүп жаз келди. Бул күндө манас 11 жашка жетти. Жылкыны көрмөк үчүн 4 асый болгон айбанбозду минип жолго аттанды. Ара жолдон баары өңкөй сур кашка минген. Санаты 1000ге жакын караанды көрдү. Аралап жетип барып, баягы 4 бала болуп төбөлдөшкөн Айнакулду жана жанындагы жолдошун таанып калды. Экөөнү ал жерден ээрчитип алып, андан ары жылкыга жете барышты. Жылкычыдан жылкы жайын сураса, субайын сыртка калтырып, 20 000 тубары менен түзгө келген экен. Кысыр эмди тайдан 3-тү сойдуруп, 22 жылкычы менен кошо конуп калды. Ошону менен күндүгүнө бирден тай союшуп, ханзададай чалкалап жата беришти. Бетегесин жулдуруп, белгини жерге урдуруп, ордо оюнун башташты. Чараларын оюшуп, бир жагына бир тогуз үй чыгарып коюшуп, тогуз коргоол ойношту. Ошентип, ордо менен тогуз коргоол бизге манастан мурас калды. Булар оюн кызыгына кирип, бир жагында 16 болуп, 32 бала оордатып жаткан учурда тыңчыларды, сынчыларды аралаштырган жарымы калмак, жарымы сарт арасында 6 кытайы бар Эсенкандын кербени келди. Эмесе алардын кайдан кантип келип калганын жөнүн билели. Калаасы кара шаар болуп, жери Шыйкуу, Соошаң, Жеркен, Котон куюшундагы Сонор көл, Алтай тоос экен. Буруттан Жакып деген бай чыкты. 50 жашка келгенче бала көрбөптүр. Быйыл балалуу болгонуна 6 жыл болду. Баласынын тоюна бери эле болгондо 500 жылкы союптур. Төрөлгөндө баланын үнүн угуп, бар жандын эси чыгыптыр. Ага Манас деп ат коюптур. Аман жүрүп чоңойсо, Бээжиңге ок атат го, ушуга аскер баштап чыксак, дешип, акылы терең акылмандар, ою терең аярлар Эсенканга маалымат айтышты. Эсенкан өз алдынча ойлонуп, менден аркы чоң атам Дуушаңгөр Пааша тушунда Чаңтуунун көбүн таратып чапкан экен. Ошондон чачырап, Алтайдын тоосун жакалап, Маңгулдун элин бакалап, 6 зубун калмакка аралашып, 60 жылдан бери туруптур. Эми Чаңтуудан катын тууду деп, кан башым менен чамынганым туурабы? Агөрөк казыналык төөдөн 40-50-сүн чыгарып, 6 Кытай доргосун кошуп, соода кылган кербен болуп аралап барып, Манастын кабары кандайча мага жетти экен? Жайын билгиле. Алтай, Каңгай, Шыйкуу, Таңшаң, Кермето, Кебес тоолорду кыдырсын, Анжанга кирбесин, Опол тоону ойлонсун, Кашкардан кайра тартсын, деп буйрук берди. Ошону менен 45 төөгө жугарткан кербен 5 ай жол жүрүп, Алтай тоонун оюнда, Аземил суунун боюнда оордатышып аткан балдарга кезикти. Кербендин жөн жайы ушундай эле. Алыскы жолду басып, атайын келген кербен балдарды тоготпой ордону тебелей бастырды. Төөңдү тышка тарт, деген Манастын кебин укмаксан болушту. Ал бууттанга Манас Томпойду колуна кармап, кулжадан алган эңкени атып калды. Томпой төө мылтыктын огундай тездик менен жетип барып, алдыңкы төөнүн соңкусунун шыйрагын сындырып кетти. Эңке эшекке тийип, анысы да жыгылды. Аркылар жабыла капташты эле, беркилер да каршы аламандашты. Карсылдашып атканда Манас алардын башчысын белиндеги кемер курунан кармап, көтөрүп чыкты да, чилдин башын жулгандай башын үзүп салды. Ага жат душман эмес, жанындагы жолдошторунун жүрөгү түшүп, селейишти. Сумсайбай берки турган 5 Кытайды да жайлагыла, 10 сартты жайына койгула, 10 калмакты да койбогула, деген Манас калмак Кытайдан келген 16 жанды өлтүрдү. Өлгөндөрдүн жоңконун жору жесин деп коктуга сүйрөп салышты. 40 алтын дүйнө, торгун, тубар, доолон, чүчтө, буулумдун баарын ал, жаныбызды аман калтыр, дешип, сарттар чурулдап жиберишти. Алардын жоругуна күлгөн Манас айылындагы аксакалдарга жана жаңыдан тууган болгон Мажик мырзага кабар бермек үчүн 8 кишини чаптырды. Эртеси түш эңкейген кезде Жакып, Акбалта, Дамбылда, Түнөгөр, Ошбур, Саламат, Мажик, Дөгөн баштаган аксакалдар келди. Манас дагы ким менен урушуп, дагы ким менен балекет салып ийди дешип, түпөйүл болушуп,
Алиге аман калган сарттардын жайын сурады. Түбүбүз түрк, учубуз уйгур. Кумулдун ары жагындагы Шаашунге деген шаарда турабыз. Өзүбүз 94 үйлүү уйгурбуз. Жүрөгүн дүйнө тилгенден, сооданын жайын билгенден 10 сарт келсин деген Эсенкандын буйругун айтып, айылыбызга анын зуңдуңу барды. Эл бизди каалады. Ошентип 70 күн жол жүрүп Бейжиңге жеттик. Бизге 6 Кытай, 10 калмакты кошуп, Алтай Кангай аралап, Аңгирени каралап, ар жагы Эртиш дайрага, Кашкарга барып, анан Кантоонун оюндагы Санар талаа боюндагы 6 зубун калмакка каралаш Буруттун Жакып дегенинен Манас деген чыгыптыр. Ошонун жайын билгиле, бузуктугу чын болсо алдыма айдап келгиле деген буйрук менен жөнөттү, дешип баарын саймедиреп беришти. Аны укканда Жакыптын жүрөгү оозуна тыгылды. Бала болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун деген акбалта 5-6 айлык жолдогу Бейжиңден неге коркобуз? Кудайдын салганын көрөбүз да, деди. Калгандары ушуну колдошту. Өлтүрсө мени өлтүрөр деген Манаста атасынын кебине ачууланып, агөрөк олжону бөлүшүп алуусун буйруду. 45 төөдө жүктү 40 ата уулу бөлүшүп, 10 сатты да бөлүштүрүп, олжого туйтунуп кетишти. Ар кимиси нар тазасын алып, баягы жилиги сынган кызыл нар Жакыпка калыптыр. Жүгүн чечип караса, Зумурут, Көөхар, Жубар, Бермет, Албарс, Шамчырак, Буулум, Доолом болуп, берки 44 төөнүн жүгүнө тең келген асыл дүйнө ушунда экен. Ал жүктүн баарын Жакып 4 айгырга жүктөтүп алып кетти. Манас 12,5 жашында 30 жигит кашында ушинтип туруп калды. Нескара менен болгон уруш. Ногойдун Орозду деген уулунун 10 баласы бар эле. Алар Чагатай, Чегетей, Көбөнтөй, Бөбөтай, Бабатай, Сабатай, Кабатай, Тоботай, Ордобай. Булар Опол тоонун ар жагында, Орчун Даңдуң бер жагында, Камус Камар калаасынын жанындагы Арандыны жайлап, атасы Ороз баш болуп 60 бээ байлаган. Ынтымагы жок, ыр-чыры көп, уштаганы жазылбай, урушканы басылбай турган. Кытай чачыратканда Орозду менен бай Опол тоодо калган. Байдан Бакай, Тайлак деген 2 бала болгон. Ороздунун балдары мал кашына ээ кылбай, жаман туугандын жайынан акыры бай Кашкар менен Жеркендин ортосуна келген. Ошол жерде турганда бай баласы Бакай менен кеңешип, Жакып инисин издеп, Алтай тарапка чыкмай болду. 18 жаштагы Бакай макул болуп, Алтайда Жакып деген эркек уулду болгонун укканын, быйыл ал баласы 13 жашта экендигин айтып, балким ошол Жакып сиздин тууганыңыз болуп чыгаар деп атасын узатып калды. 69 жаштагы бай аттанып чыгып, жетиген кыям тарапты беттеп жүрүп, арага 2 конуп, 3-күнү түшкенде бир чөлгө келди. Ал жерде өйдө төмөн өткөндү кармап алып, атын союп, өзүнө арык каздырган Басаңкул деген сарт бар экен. 6000 кишиге ошол башчылык кылып арыкты каздырган Нескара деген дөө экен. Ошолор байды кармап алышып, атын союп, өзүн арык каздырып коюшту. 2,5 күн болгондо бай дарманы калбай жыгылды. Башкалары сүйрөп барып көмүп салышты. Бирок кырчындын көңдөйүнөн көкөрөгү ачык калды. Арык ээси Нескаранын чабдар аты ээсине эс үйрөткөн мал эле. Атынын ичине кирген 6 шайтаны бар. Өзүн колдогон 50 балбан дөөсү бар экен. Ал аттын акылы менен боюн сары алтындан, көзүн көөхардан, кашын осмодон, колун зебер зардан, тишин инжиден, эрди мурдун зумураттан кылып, бут кудайын куйдуруп, ошого табынчу экен. Ошол чабдар ат ээсине кайрылып, ак суудан алыш алган Нескара. Алтайда Аземли суунун башында Манас деген бар. Быйыл 13 жашта. Ушунчасында чаап албасаң, кийин Манас сени чабат. Барып жылкысын тийип, өзүн союп кел, деди. Атынын тилин алып, 6000ден ашуун кишисин айдап, Нескара Алтайга жөнөдү. Бул убакта жайлоосу жашыл көл болгон Жакып бай туучунакка минип, жылкысын көрмөк үчүн Кулан жайлак Куу тезге аттанып чыккан. Алды жактан калың колду көргөн соң жашырынып
акмалап калды. Кол кайыңдынын алты сууга өттү. Артынан элес булас бир караан көрүндү. Нескара менен Чабдар аттын сүйлөшкөнүн угуп жаткан бай аскер аттанып кеткенден кийин аш бышын мезгил өткөндө кумдан суурулуп чыгып, минүүгө аты жок Жаргак деген колоттон 6 качыр, 4 эшекти көрөт. Этегине конок салып, качырдын бирөөнү кармап алат. Арык казгандардан 40-50 киши калган экен. Байды көрө салышып, кууп калышат. Эки-үчөөнү таш менен уруп чыгып, бирок кайтаар жолун алар тосуп алган соң, бай айласыз аскердин соңуна түшөт. Эл карааны көрүнгөн жерден калайын деп, аскерге көрүнбөй, ошол бойдон артынан ээрчип келе берет. Жанагы калың аскердин соңунан көрүнгөн ушул бай эле. Кол артынан шашкелик жерден көрүнгөн жалгыз караандан аскердин жайын билмек болуп, Жакып жолун утурулаган, учурашып тек жай сурашты. Байгур, Бабыр, Түбөй, Көгөй, Ногой деп ата-бабасын айтып, Котондун оюнда, Соошан көлдүн боюнда, Бөйөндүн уулу Чаянга кызмат кылып, ал өлгөн соң Алтай тоосун таянганын түшүндүрүп, атын Жакып дегенде бай бакырык салды. Агасы экенин билген Жакып аттан түшүп, экөө кучакташып көрүшүп, куюлтук жашын төгүшүп турду. Ногойдун уулун Туушаң Пааша чапканда Жакып 17, бай 20 жашта болгон экен. Ошондон беркисин эстешип отурушту. Бай орозунун 80 жашка барганын, балдарынын эссиздигин айтты. Балдары тууралуу айтып жатканда, баласы Манастын 13 жашта экендигин, эки аялынын тең боюнда бардыгын айтты. Манастын атын угуп, бай алдыдагы колдун ошону издеп жөнөгөнүн эстеп, баштан өткөргөнүн айтып берди. Ошондон соң айылга кабар бермекке ашыгыш жөнөштү. Жакып өзүнүн 70 үйлүү кыргызына кабар берди. Тууган болуп турганына 1 жыл болгон 65 түтүн каңгылар бар экен. Алардын башчысы уругу Калча Чегиш Алпка кабар айтты. Баягы Манжуудан келген 290 түтүнгө кабар берди. Алыска кабар бериш үчүн Ак Балтаны жөнөттү. Ал 6 күндүк жолдорго жетип кабар салды. Эдил, Жайык, Барскан, Сарканга кабар жетип, Күнөс Балбан баштаган түрк күркүрөп жолго аттанды. Лоптон келген кулду оң кылбайбыз деген ойдо Камбардын уулу Айдаркан 8 миңдей кол менен Чынжырдын башы жол менен жөнөдү кабар угуп. Булардын жетиши 5-6 күндүк жол эле. Нескара Жакыптын айылы Кең аралдын аягы менен өтүп, 2 күн жол жүрүп, Жайыттагы Маңгулдун жылкысына тийип качыптыр. Ал жылкы Жайсаңбай деген байдыкы болуп, жылкысынын саны 10 миң экен. Жайсаңбай жылкынын артынан кууп, жылкы тийгендердин жайын сурады. Арык башы Басаңкул Жакып менен Манасты издеп жүргөнүн айтты эле, Жайсаңбай алардын Кулан жайлоо, Куутезде экендигин айтты. Басаңкул Нескара менен кеңешип, 6400 кол издеп келген Жакып ушул болбосо, башкада ушунча мал болобу деп ойлоду да сүйлөшмөккө жакындады. Жайсаңбай 600 адам менен аларды беттеди. Манасты таап, кармап бер деген Басаңкулга жылкым эмес, айылымды жылас чаап кеткен да, Манаска катыла албайм, деди. Кармоого камынган Басаңкул кууганда Жайсаңбай колуна тартты. Таноо деген калмак Басаңкулду колок менен атып өлтүрдү. Нескаранын 4400 аскери ордунда калып, 2000 Жайсаңбайга ат койду эле, алар Жазайылды жаткырып, төө мылтыктан жүздү аттырып, тарсылдатып ийгенде кайра качты. Ошондо Нескара өзү баштап, жалпы аскер аламан койду. Жайсаңбай тарап качып, айылы тонолду. Айылынын 50 киши өлүп, калганы тоого чыга качты. Ал күнү ошол жерге конуп, 130 кыз, 200 келин олжолоп, эртеси жолго аттанды. Ак куланы минип 400 аскерди алып Манас, карылардан, балдардан 200 алып Жакып аттанып, Алмалуудан Нескаранын жолун тосту. Алдынан Манас тосуп, жарым күндөй болгондо казактардын Айдаркан, Күнекер Балбан, Наймандардын Карабек келди уруша турган кумарлык кайда деп. Айдаркандын салдырган Ак калаасынан чыгып, Алым Сейит дегенин алдына баштап келген 16 жаштагы көкчө жекеге кыйкырык салып турду эле Кытай камалып калды. Ар жактан Маңгул Үйшүн келди, 115 киши менен. 200ден ашык кол алып Үмөт келди. 1500 кол менен Жайсаң келди. Күнөс Балбан келди күркүрөп.
Нескаранын колу келген ак кыянын белесин 8.000 аскер курчап калды. 6 шаардан келгендер аман кетпей турган болушту. Кыскасы, Каражой талаасынан, Кампас калаасынан уларбыз атын ойнотуп, колуна казандай күрсү кармап, Даңдаң деген балбан жекеге чыкты эле, аны күнөс балбан беттеди. Найза сайышып, күрсү чабышып, айла кеткенде жакага жабышып, эңишүүгө түштү. Экөө тирешип атканда минген аттардын бакайы жерге кирип кетти. Акыры Кампастыктын балбаны Даңдаң күнөстү аттан жулуп алып, жерге чаап салды. Ал жер кийинкиге күнөс өлгөн жер аталды. Кезектеги жекеге көкчө жөнөй берди эле, атасы Айдаркан жашсың деп токтотуп өзү жөнөдү. Даңдаңдын найзасын кагып ийип, өзүн найзасына илип кетти. Кезекке көдөң деген чыкканда айбатына чыдабай Айдаркан чыга качты. Аны Манас беттеди да тебетейдей ыргытай сайды. Кийинки ыраң шоону да өлтүрдү. Соңунан келген Шаң Мусаарды да сулатып, Шалтаң атын олжолоп келип, байга тартты да урушка бата сурады. Бай батасын берди. Эми жекеге чабдарын камчыланып, Нескара чыкты. Аны беттеп чапкан Манасты ак сакалдуу бир адам коштоп жөнөдү. Нескараны колдогон 54 дагар дөсү, 60 ажын-ажыны, 7 Азезил пири бар экен. Манасты жандай чапкан кызырдын өзү эле. Ал бир дем салганда Нескаранын жиндери жанынан 40 күнчүлүк жолго качты. Чаңшу шаарыңды чабам деген Манас айкырык салып жөнөгөндө 40 жылтендин бирөөсү Жолборс, бирөөсү Ажыдар, бирөөсү Кабылан, бирөөсү Шер, бирөөсү алып кара куш болуп коштой жөнөдү. Аны көргөндө Нескара атынын башын буруп, сайышууну ойлонбой, каканчынга качмак болду. Чарчабаган чабдардын көөдөнүндө 80 шайтан бар экен. Түбү Кытай, маңгүбө болгон Нескарага Манас жете келип, найза урду. 2 жанчып, 3 сайып, аты жетпей, ыргыта сай албай турду. Нескара элине кош айтып, алмалуу белдин үстүндөгү четиндүү кыя менен кийик баспас кырга качты. Чабдарды өпкөсүндөгү көп шайтан үйлөп учуруп алган экен. Бээжин эмес, киң тоого кирип кетсе да артынан жетем деп, кууган Манасты туучунак минген Жакып араң токтотту. Басаңкулу башында өлүп, баатырлары жекеден өлүп, баштап келген Нескарасы өз жанын ала качып, калган кол жан соогаттап жиберди. Аскердин 430 кишиси Сарт, калганы Кытай экен. Мурда чабылган маңгулдар алардын колунан өз мүлктөрүн таанышып, Айдаркан, Жакып дөгөнгө алып келди эле, Манас жоодон айрып алдык деп, аксакалдар алса кайдан оңолду? Керектүүңөр болсо бизден алгыла. Ушинтип жүрө бербей, Агөрөк аяк башты жыялы. Аягың 3 арал, Тарбагатай, Кыңгыр, Алтыбайдын Тармалсаз, Аягүздүн Кермесаз, Капталың Каракум, башың Марал кечүү, Үркүн болсун, арада Аңырты, Кара Эмилди, Кажыртты болсун. Аман болсок Кытайдын 6 шаарын алабыз, деди. Андан соң элдин алда деген сөз тууралуу суроосунан улам 9 жашар кезиндеги бери болгондо 500 козусу бар Ошпурда жүрүп, 40 шилтенге жолуккан окуясын айтып берди. Кеч кирип калгандыктан эми Нескаранын колун кандай кылабыз деген суроо жаралды. Катын-кызга катылган 86 кишини өлтүрүп, ат тонун чабылган элге бөлүштүрүп берди. Калган 6300 колго кайрылып, силердин олжоңор, жаныңардын амандыгы, каныңар качып кетти. Эп болсо мага карагыла, деди. 400 Сарт, 430-дан баштараак айтылган. Бөлүнүп чыгып, түп атаңыз Түрктүн баласы эмес, кулубуз дешип тизе бүгүп чуркурашты. Биз да калмакпыз, түбүбүз Түрк деп, дагы 2300 киши чуркурап бөлүндү. Калган 3600дөй Кытай жан соогаттады. Чабылган маңгулдардан Үйшүн, Үмөт, Жайсаңбай, Үр дегендер Жакыпка келип, ачсаң алаканыңда, жумсаң жумуруңда бололу. Этегиңе эл кылып ал деп келишти. Күнөстүн агасы Күлдүрдүн Чаганбай деген 14 жаштагы баласы бар экен. Буурул түндө, чаган аткан күндө төрөлгөндүктөн карыялар атын Чаганбай койгон. Ошол жалгыз уулу Манастын жанында жолдош болуп жүрүүсүн өтүндү Күлдүр. Эртеси таң атып, эл жыйылып кеңеш курду. Алтайлык, Каңгайлык, Муңгул уруктарынын аксакалдары бар.
Алчын, Үйшүн, Күлдүр, Аргын Каракожо, Айдаркан, Ногойлордон Жакып, Нойготтордон Акбалта бар. Ошонун баары маслихет курду. Уркун дарыянын ар жагында уйган калмак эле. Көкө Ноор, Теңиз Ноор көлдөрү, Көбү Шамы, Текши Арыш чөлдөрү бар. Каңгуш аттуу калаасы бар. Бежин, Бакбурчун, Каканчын, Чынмачын, Кесепеттүү, Кентун, Таңшут шаарлары бар. Каспан тоосу бар. Андан ары Мухит көл. Ошонун баары жоо болду деген жалпы журт биримдик кылып, эми өлүү болсо бир чуңкурда, тирүү болсо бир дөбөдө болууга ант кылышып, келген кол жайына тарады. Баары Манастын эрдигине да, кеңдигине да ыраазы болуп кайтты.